Бул жакта кандай комнаталарыңыз бар? Кандай кеткен бул жактар? Birinchi qavatımızda bu ota-onalar жатақханасы. Спальная зона, Спальня зонасы, bu yoqda juvinish bo'lmasi o'zincha. Bu yoqda жатақ kravati жарышат, bu yerda shkaf zonasi, TV zonasi и также bu yerda o'zincha konsol jengimizga жасанчу жери. Освещение трековый волтау дейм, да, полный? Трек, подсветочная зона, освещение люстра, трек, освещение. Бул деле потологу 3.30. 3.30 birde. Birinci etajlar полный высотный. Машалла, башка менен көрүп чыга элем да. Бул жак родительский спальня болгонун түшүндүк. Бул канаңызчы? Бул жакка өтө турган болсок. Бул өзүбүз айтып өткөндөй жеңебиздин Гостевой залы дейм да? Гостевой залы, өзүбүзчө орнаменттери менен ушундай европейскийден кичине качыбыраак, более современный, национальныйраак кылып ушул аракет кылтабыз. Бул жакта эле освещение трековый болот окшойт, подсветкалар менен. Жок, бу жакта трекибиз жок. Мына нишалардын ичинде өзүнчө софит чырактарыбыз бар. И освещение, неоновое освещение и люстры. Инсталляционный люстра коебуз деген проектибиз бар. Машалла. Вентиляция бүт бар жакталган экен, уже? Вентиляциялар, естественный вентиляциялар бар. Үстүдө крышада уланып туруп, ар бирси приточный, отточный вентиляциялар бар. Подвал эле цокольный жилой этажбы? Подвалыбызда эле цокольный этаж. Подвал деп айтылбайт, цокольный деп айтылат. Ал жакта отканабыз бар, чистовой отканабыз.